Мына ушул сизге турган жүзүм Shine Muscat азыркы учурда тренд болуп аткан, баардык блогерлер жеп Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстанда популярный болуп атат. Өзүмдүн пикиримди айтып кетейин. Негизи ошол Орто Азия, Борбордук Азияда мына жүзүм жетиштирген мамлекеттерде өзүбүздүн сонун жүзүмдөр 20-30 түр жүзүм болуп туруп, Япония же Кореянын жүзүмүн алып аны хит кылган бир аз мындай таң калыштуу да эле мага. Анткени өзүбүздө ошол жүзүм бар. Ал Shine Muscat деген данеги жоктугу, тарсылдагандыгы хорошо бир башкачараак, бирок өзүбүздө базарда 200 сом, 150 сомдон жүзүмдөр турат. Эң кымбаты болсо 300 сомго барса керек. А бул жүзүм канча? Ким билет, комментарий жазасыздар. 2000 сом, 3000 сомдон да угуп атам. Бирок өзүбүздө местный жүзүмдөр бар. Келгиле өзүбүздүкүн колдойлу. Бул болсо мына кошуна мамлекеттерди. Ошо пикиримди айтып кетейин дегеним ошол. Өзүбүздүн өндүрүш бар, табигый жетишилген жүзүмдөрүбүз бар. Алар өтө эле ошол карс дебесе деле, бирок мындай даамына жете турган нерсеси жок. Мен айтат го, көрүнүшүнө эмес, затына карагыла деп, бул асылы каяктан келип чыгып атат. Ал жүзүм боюнча мен бандай негатив ой пикирим жок. Аны бир тазалыгы, же витамин жоктугу, же бирөөлөр өзүнүн мамлекетинде запрет экен деген жок. Мен айтайын деген өзүбүздө бар башка жүзүмдөр. Ошону тренд кылалы. Мен бир тренд чыгарам жакында, карап турасыздар. Өзүбүздүн жүзүм менен. Кыскасы ошол. Мен бир как багбан катары айтам да, ошо мэйнет кылып, өстүрүп, дыйкандар жүзүмдү алып чыкса 100 сом, 150 сом болуп кетсе, ал деле сатылбай калып кетсе кандай болуп калат? Анан дыйкандар ой дейт да, ошол дыйканчылык тиштайт окшойм дейт да. Келгиле өзүбүздүн дыйкан багбандарды колдойлу, өзүбүздүн продукцияларды жеп, биздикине жетери жок. Ошол саламатта болуңуздар. Ошол айтайын дегеним. Өзүбүздө бири-бирибизди колдоп, мэйнет кылып жүрөлү. Сиздер менен багбан Абдыкадыр Абдышкуров, көрүшкөнчө аман болуңуздар. Малдарга берип жаткан мына дүниені қазір бізде қазақтар адамдарға сатып жатыр. Және оның бағасы жай болып тұрған жоқ. Біз өз өткенде дубайский шоколад деген сияқты бұл да бір хит болып кетті. Бірақ бұның зиянын қаншама адамдар айтып жатса да, әлі де адамдар сатып алып жатыр. Және кейбір адамдар бағасын еселеп қосып сатып та жатыр. Бұл енді Қытайдан келіп жатса да, бірақ корейский жүзім деп те айтуда. Сіздер алдыңыздар ма, жеп көрдіңіздер ме? Пікірлеріңізді комментарийге жазыңыздар. В чем опасность дико популярного в интернете винограда Shine Muscat? Всего в этом винограде было найдено 50 различных химикатов, и 74% из них являются системными пестицидами. Это означает, что они могут проникать внутрь плодов, и простое промывание винограда не поможет удалить эти вещества. Системные пестициды также проникают в человеческий организм и наносят